Абдрахманова Наргиз Кылычбековна Тоң районуна караштуу Кызыл Туу айылындагы Жумаев Мырзабек атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде мугалим болуп эмгектенем. Классым 11 класс. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата окуучуларым менен баатырларга таазим деген темада тарбиялык саат өтмөкпүз. Бүгүнкү сабактын темасы балдар баатырларга таазим. Сабактын максаты 1941-45 жылдардагы улуу атамекендик согушта курман болгон баатыр агаларыбыздын, аталарыбыздын эмгегин ар дайым эскерүү. Баатыр агаларыбызды эскерип, ар дайым ал улуу инсандарга гүл десте катары өзүбүздүн ыр саптарыбызды тартуулайбыз. Бул жеңиш. Быйыл жеке эле биздин айыл аймакта эмес, Кыргызстанда, Россияда, башка КМШ өлкөлөрүндө, саналаш чет өлкөлөрдө унутулгус тарыхый жыл. Улуу жеңиштин 75 жылдыгы. Жер үстүнөн жексур фашисттик баскынчыларды жексен кылуу оорго турду. 40 жылкы кыямат кайымда нечен мекендеш ата агаларыбыз кас душман менен кашыктай кандары калганча кармашкан. Курман болгон боордошторубуздун сөөгү бөтөн жер, бөтөн элде кала берди. Ак кепиндеп, ардактап, көмгөнгө атаганат чаркыбыз кайдан жетет? Союз мезгилиндеги борбор шаарыбыз Москва жер шаарынын жүрөгүнө айланып, Москваны кас душмандардан коргоо, сүрөттө айткыс, сөз жеткис арманыбыз болуп калбадыбы? Тозок отунан жалтанбай, Панфиловчылар эбегейсиз эрдик жазашкан. Легендарлуу Панфиловчылар Советтер Союзунун 28 баатырынын башында кыран атабыз Дүйшөнкул Шопоков турган. 9 май улуу жеңиш күнү. Согуштун ардагерлери медаль, ордендерин тагынып, бул күндү чыдамсыздык менен күтүшөт. Тилекке каршы ардагерлердин саны жыл сайын азайгандан азайып барат. Баатыр аталарыбызды өз учурунда урматтап, сыйлап, алардын эрдигин ар бир жаран жүрөгүбүздүн түпкүрүндө сактап калууга милдеттүүбүз. Азыр бизге жомоктой сезилген улуу атамекендик согуштун кандуу талаалары ардагерлердин көз алдында. Согуш мезгилинде биздин айылыбыздан көптөгөн аталарыбыз канын жанын аябай мекенди коргоого жөнөшкөн. Алардын ичинде Өмүрбеков Кыдыргыч ата, Усупов Кемел ата, Абдиев Жаналы ата, Базарбаев Мукаш ата, Желдеңбаев Челик ата жана башкалар. Азыр ошол аталарыбыздын ичинен Элебесов Керимбай атабыз гана биздин арабызда. Улуу атамекендик согушта биздин жердешибиз Асыл Керим Осмоновдун эрдигин айтпай кетпесек болбойт балдар. Бул атабыз жөнүндө Темиркол Үмүталиев «Үч баатыр» поэмасында Асыл Керим Осмоновдун эмгегин, баатырдыгын сүрөттөп жазган. Согуштун оор күндөрү жөнүндө Чыңгыз Айтматов көп чыгармаларында жазган. Ошол кездеги элдердин ынтымагы, достугу, биримдиги, темирдей тартиби улуу жеңишке алып келди. Мен Бактыбекова Майрам, 11 класстын окуучусумун. Менин чоң атам Исаев Максут, улуу атамекендик согуштун жана эмгектин ардагери. Мен чоң атам менен сыймыктанам. А бул болсо чоң атамдын алган сыйлыктары. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттı
Күндүр мекени биз эч тынбай, мартен бешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак жалган, көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. 1941-45 жылдардагы улуу атамекендик согуш канчалаган эр азаматтардын өмүрүн алды. Биздин жаркын жашообуз үчүн өзлөрүнүн өмүрүн курман кылган аталарыбызды, агаларыбызды ар дайым эстейбиз. Биздин айылдын кулуну, биздин атабыз Чодобаев Бакир Өмөр уулу дагы улуу атамекендик согушка барып катышкан. Улуу инсандын калемине таандык жеңиш күнү деген ыр саптарынан. Жүрөмүн улуу согуш талаасында, кыргында солдаттардын арасында, аккан кандар, алсырап жаткан жандар, өлүм менен өмүрдүн талашында. Ал күндөр эстен кетпес, кайра келбес, жаңы кылым жаратсын жаркын элес. Өлүмдү уулдап өмүрлөр өчүп жатты, тоодой өлүк төгүлгөн кан суудай акты. Кыроолуда жок болуудан сактап калды. Улуу жеңиш зор бакыттын жарыгы. Тынчтык болсун, тутанбасын эч качан. Элди кырган кандуу согуш жалыны. Кара жер сапырылып көчүп жатты. Жүрөктү толкундаткан жеңиш келип, канча өмүрдүн өчүрбөй отун жакты. Улуу жеңиш батыр элдин майрамы. Даңазалаң мен да ушул майрамды. Согуштун жараттары далымдагы, жанымды кыйнап турат азырдагы. Себеби жаш денеме сиңип калган, өчпөс болуп кандуу согуш жалындары. Жеңиш күнүм, жашоодогу майрамым, кубанычым жүрүп турган канымдагы. Атасы кеткен бирөөнүн айылына кайтып келген жок. Бешикте жаткан баласын кайрылып кайра көргөн жок. Агасы кеткен бирөөнүн айылына кайтып келген жок. Бешикте жаткан инисин кайрылып кайра көргөн жок. Баласы кеткен бирөөнүн айылына кайтып келген жок. Карып бир калган апасын кайрылып уулу көргөн жок. Алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган жок болуп, өрттү чанды кечип чабуу салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дары жыттанган адамдардын самайлары окчанган, көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Баатыр, баатыр солдат. Аталардын, энелердин атынан таазим, таазим урмат. Белгисиз баатыр солдат, эл үчүн, мекен үчүн жанын арнап, жеңиштин ыйыктуусун бекем кармап, кол салган калың жоону капшырган сеп. Белгисиз сен баатыр солдат, жерге биздин баатыр совет калкынан таазим урат, белгисиз баатыр солдат. Улуу жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоо менен эч ким эч нерсе унутпайт деп өчпөс отко таазим кылабыз. 1941-45 жылдардагы улуу атамекендик согуштун баатырларына түбөлүк даңк.